Ассаламу алейкум. Мустафа Абдиев даярдаган Ислам негиздери китеби боюнча ширктин канча түрү бар? Ассаламу алейкум ва рахматулла. Кандайсыңар балдар? Ва алейкум ассалам ва рахматулла устаз. Алхамдулилла. Балдар, ширк менен таухидтин кандай айырмасы бар? Таухид бул ибадатта Алла Таалага шерик кошпой, бардык ибадаттарды Аллага ыклас менен аткаруу. Ал эми ширк мунун тескериси. Ширк канча түргө бөлүнөт? Ширк негизинен эки түргө бөлүнөт. Чоң ширк жана кичине ширк. Чоң ширкти баянда берчи. Чоң ширк Алланын гана кудурети жете турган нерсени адамдардан, олия арбактардан жана башкалардан суроо. Ошондой эле башка нерселерге Аллага сыйынгандай сыйынуу. Алланын шариятын таштап, башка өкүмдардын шариятын кабыл алуу. Алладан башканы Алланы сүйгөндөй сүйүү жана башка ушул нерселерге айтылат. Ал эми кичи ширк деп эмнени айтабыз? Кичи ширк болсо амал ибадаттарды Алла үчүн аткарбай, рия же болбосо эл көрсүн үчүн аткаруу кичи ширк болуп эсептелет. Устаз, баракелде. Кийинки сабакта кездешкенче. Сак болуңуз.